Мекендештер саламатсыздарбы? Биздин AgriLife KG YouTube каналда бүгүн дагы ежевика боюнча кеп кылалы. Өткөн чыгарылышта билсеңиздер, биз ушундай ар бир үй бүлөдө кичинекей бир 50 көчөт болсо дагы, 50 түп болсо дагы өссүн деген бир максат менен тартканбыз видеону. Бул чыгарылышыбыз болсо көп, 50 сотка, 30 сотка же 1 гектар, 5 гектар өстүрөм деген чоңураак, көбүрөөк өстүрөм дегендерге ушул видео арнайбыз. Ежевика менен лахнес сорту менен бизнес кылса болобу, агробизнес кылып иштеп кетсе болобу деген суроолор болот да. Ошолорго мынакей чыгарып атабыз. Бул сортту биз өзүбүз 4 жылдан бери аныктап келдик да. Анткени кээ бир дыйкандар артка кетип отуруп, кычкыл сортун отургузуп алып, тикенеги бар сортун отургузуп алып, мындай туура эмес сорт тандаган үчүн көп кишилер ежевика боюнча кичине маалыматы туура эмес болуп калган да. Азыр бүгүнкү күнү мынакей ушул бир нече дыйкандар менен иштешип жүрүп, ушул сортту биз аныктадык да. Бул сортту дыйкандардын баары бирдей ош менен лахнес сортун биринчи орунга коюп турат. Ар бир чыгарышта эле айтып келем. Тикенеги жок, иммунитети күчтүү, түшүмдүүлүгү чоң, калибри мөмөнүкү чоң, 12, 13, 15, 16, 17 грамм болот да. Малинадан аябай чоң болот. Анан эң башкысы таттуу болот да бул. Кычкыл эмес, кисло-сладкий эмес, таттуу болот, анан транспортабельный. Значит, мен айтып атат, муну чет мамлекетке сатып, жеп атса элдин баары бала чака деле жейт. Значит, өтөт да, потребитель алат. И Россия, Казакстандан деле сурап баштайт. Кычкылын эмес, бизге таттуусун алып келгиле деп сурап баштайт да. Ошону азыртан эле сурап атат. Ошондуктан эң башкысы дароо эле сурайт го, ушуну кантип сатабыз, эмне кылабыз. Бул туура эле да. Бул былайча айтканда ар бир адам агробизнес болобу, кандай бизнес болобу, дароо эле бир товар өндүргөндөн кийин аны кантип сатам, кимге сатам, канчага сатам, өзүмдү актайынбы деп дароо эле ошол суроолорду берет да. Ошондой суроолорду биз изилдеп жүрүп, ежевика отургузгандардын баарына сурап жүрүп, интервью алып жүрүп, чыгыша болбой киреше болмады дегенде киреше эле болушту да. Анткени гектарлап, могу эле мисалы үчүн 70 сотка экен лахнес сортуна арнаган. Ушул эле 70 сотка жакшы киреше алып келип берген. Ар бир түп, кайталап кетейинчи, ар бир чыгарышта эле айтып келем, мында эле 10 соткага 300 көчөт кетет. 1 гектарга 2,5 2800 көчөт кетет. Ар бир түп 5 килограммдан 20 килограммга чейин берет. Дыйкандардын жараш өстүргөнүнө жараша, караганына жараша албетте. Орточо 10 килограмм алып келсе деле 25 түп бул 25 тонна алып келип атпайбы? Плюс-минус деп эсептеп атабыз. 15 килограмм алыш мүмкүн, 20 килограмм андан деле аз алыш мүмкүн. Кээ бир түптөр, кээ бирлер бербей коюшу мүмкүн, түшүнбөй эле бериш, ашык берип коюшу мүмкүн. Эми ар кандай да, баягы дыйкандар түшүнөт. Ошондуктан жалпы 25 тонна 1 гектардан алсаңар, 200 сом, 180, 150 сомдон деле эсептесеңер, бул жакшы эле киреше да. Албетте иштеш керек. Баягы түшүм бергенде бул жыйнаганга жетиш керек да. Түйшүгү деле көп эмес, мына кышкыга ушинтип жаап коесуңар агроспан менен. Анан мондай шпалера коесуңар. Отургузгандан кийинки жылы. Биринчи жылы түшүмгө кирбейт бул. Экинчи жылы түшүмгө кирет. Биринчи жылы түшүм бериши мүмкүн. Кичине ооз тийип каласыңар. Бирок бул баягы жерге тамырлап биринчи жылы, анан кийинки жылы берет. Мисалы үчүн 26 жылы мартта отургузсаңыздар, 26 жылы ошол эле жай түшүм бербейт. Кичине ооз тийесиңер, кийинки жылы массага кирет. Ошентип көп жыл бою берип кете берет. Ошону да сурашат да, качан түшүмгө кирет деп, 2 жылдан кийин берет. Бергенде да аябай көп берет. Айтып кеттим, канча килограмм берет. Так, бизнес кылса болобу деп дагы кандай жерди кантип даярдайбыз, кандай биздин жерге туура келеби, көлгө өсөбү, нарынга өсөбү. Бүт Кыргызстан, бүт булуң бурчуна өсө турган өсүмдүк бул. Болгону кышка жабыш керек, ысык жер болсо агросетка менен жабыш керек. Жериңерди кантип даярдайсыңар? Агротехнология боюнча эң биринчи очередь бизде сурайт да, мен жерим момундай кык себилген, мындай болгон депчи. Мен айта албайм. AgriLife долбоорду айта албайт, агроном деле барып айта албайт да, жерде кандай өсөбү, өспөйбү. Буну деген бир гана лабораторияга тапшырыш керек. Топурак үлгүсүн алып, лабораторияга тапшырып, 1000 сом, 2000 сом кетет, 1 жума, 2 жума убакыт кетет. Бирок силер деген ошол лабораториядан чыккан жыйынтыгы менен, агрономдун сунуштамасы менен сиздер
жериңерде эмне жетпей атат, кандай жер семеткич жетпей атат, канча өлчөмдө ушул культурага бериш керек, ошонун баарын силер мындайча айтканда көзүңөр ачылат дагы, ошондо туура иштейсиңер да. Агротехнология менен негизи ошондой да. Гектарлап 50 сотка, 30 сотка отургандарга биз жериңерди анализге бергиле деп сөзсүз түрдө сунуштап кетебиз да. Лабораториялар бар бизде Бишкекте. Так. Андан кийин көчөттүн баасы канчадан? 73 сомдон марттын аягына чейин ушу сокулуктан таратылат да. Чалып алып кетсеңиздер болот. Албетте эгер көп алгандар болсо, сүйлөшүү жолдору бар. Кантип отургузабыз, анан кантип иштетебиз деп ушундай суроолорду дагы беришет. Ошонун баарын айтып берип турасыңарбы, консультация берип турасыңарбы дейт да. Албетте башында консультация беребиз, бирок иштеп аткан кезде керектүү маалымат табылбайт да. Ошондуктан мына бүгүн биз агро сабактарды даярдап атабыз. WhatsApp группага кошуласыңар. Ошол жерден видео сабактар жөнөтүлүп турат да. Отургузуп атканда видеону карап отургузасыңар. Дары берип атканда видеону карап иштетесиңер. Керектүү базовый нерселер болот да ошондой. Ар бир этапта бир 15 сабак болот. Ошо ар бир этабына жараша өзүнүн сабактары болот да. Анткени баягы жаңы өсүмдүк болуп аткандан кийин, жаңы таанып аткандан кийин өсүмдүктөрдүн баары эле окшош эле, баягы малинага окшош да, бирок кичине өзгөчөлүктөрү бар. Ошондуктан суроолор болушу мүмкүн. Бирок дароо эле ошол жазында жайында жумуш болуп атканда дыйкандар жооп бергенге убакыты жок болуп калат. Ошондуктан ошол агро сабактарды даярдап атабыз. WhatsApp группаларга кошулат. Дагы суроолоруңар болсо комментарийлерге жазып койгула. Мен дагы видеолор жасай берем. Кыскасы марттын ичи биз азыр ошол 50дөн 100дөн көчөт таратабыз деп атпайбызбы? Бул чыгарылышында аркагында айтып кетейин, мынакей 12синен баштап 20сына чейин түштүк тарапка жөнөтөбүз, Ош Баткен Жалал Абад. Андан кийин 20сынан баштап 26ларына чейин Чүй Талас, Көл Нарын 27 марттан баштап 6-7 апрелге чейин жөнөтүп баштайбыз. Кааласаңар поляга келип, полядан деле алып кетсеңиздер болот. Көчөттөрдү көрүп, кандай өсүп атканын живой консультация алып, ушул чыгарылышты бүтүрүп атып, агро бизнес кылса болобу деген дагы мындай сатуу кантип сатабыз дегенде биз Агролайф бир гана ежевиканы эле тартпай элебиз да. Биз холодильниктерди тартып келатабыз, шоковой заморозкаларды тартып келатабыз, морозильник, кайра иштетүү жолдорун дагы көп тартабыз буюрсам. Сублимация бар, дегидрация бар, сушка бар, варенье бар, сок бар. Кыскасы бунун кийинки баягы өндүрүш жагы да бар да. Ошол жагын деле тартабыз. Анан бир мисал келтире кетейин, биз дароо эле каяка сатабыз, кыш баарын өстүрүп бүткөндөн кийин сатканга келгенде сата албай калабыз деп ушундай бир чектеп коебуз да өзүбүздү. Бир мисал келтире кетейин, бизде жаныбызда турган Кытай бар. Кытайдын тарыхы, Кытайда эле баягы кыйналып оор учурлар болгон да. Анан Дэн Сяопин деген президент келип закон түзгөн да. Ар бир айыл, ар бир регион өзүнчө бир нерсе чыгыш керек деп. Бир айыл куртка тигет, бир айыл алма өстүрөт, бир айыл клубника өстүрөт, бир айылда темир эритип вилка жасайт, бир айылда дөңгөлөк жасайт. Ушинтип бөлүштүрүп койгондо, мындай ар бир айыл өзүнө бир басым жасап жасайт депчи. Бизде деле ал көрүнүш болушу мүмкүн, бирок мен эмнени айткым келип атат? Алар ошол кезде макул биз өндүрөбүз, макул биз жасайбыз, анан кимге сатабыз деп ойлонгон эмес да. Антип ойлоно берсе, бүгүнкү биз көрүп аткан Кытай андай азыркыдай деңгээлде болмок эмес да. Биз тилекке каршы ушинтип каяка сатабыз, анан кийин өстүргөндөн кийин анан деп ойлонуп жатып калат экенбиз да. Экспорт деген нерсе бар, мөмө. Бүгүнкү күнү экспорттолуп атат мөмөбүз. Мөмө Кыргызстандын мөмөсүбүз просто. Кыскасы келечеги бар деп атам да. Албетте мен сөз бере албайм. Агролайф KG долбоор дагы айта албайт. Кийинки жылы сөзсүз түрдө сатасыңар, анан байып кетесиңер деп. Кудайга эле таандык эртеси күнү. Мына бизде азыр көрүп атасыңар. Дүйнө жүзүндө согуш болуп атат. Эртеңки күнү деген эч ким айта албайт да. Бирок баягы кашкырдан коркуп кой бакпай койбойбуз да. Ошондуктан ошол эле согушуп аткан мамлекеттер айыл чарба эмес, көп нерсеси өнүкпөй атат, кыйналып атышат. Бизде мындай мүмкүнчүлүктөр бар эми. Тамак бүт мамлекеттерге керек да. Тамак жейт. Ошо биз тамак өндүргөн
мамлекет, аграрный мамлекет, агро айыл чарба негизи тамак өндүрүү деген негизи жалпы ошол айтылып келет да. Ошондуктан биз тамак өндүрүп келе атабыз. Биздин товарлар өтө, тем более биздики экологически таза. Мисалы үчүн чет мамлекетте иштеп келген балдар эле чалып калышат, айтып калышат мага, биз сыяктуу алмасын жейбиз, малинасын жейбиз, бир башкача дагы бияктыкын жесең кадимкидей алың сынат деп коет, купуңа толуп калат да. Значит, бул эмнени айтып атат? Значит, биздин товар дайыма спросто болот. Анткени бизде потенциал чоң. Ошол потенциал мөмө менен азыр биз чыгарып кетсек болот да. Комментарийге жаза кетиңиздер, урматтуу көрүүчү. Биз Кыргызстан ягодный страна, мөмө мамлекети деп тааный алабызбы дүйнөгө? Сиздердин оюңуздар керек болуп атат да. Менин оюм албетте бар, эми бизде келечек көрүп атам айыл чарбада. Не деген жерлер бош жатат мөмөгө өстүрө турган. Бир гана мөмө эмес, жалпы деле башка өсүмдүктөр өстүрүлөт албетте. Бирок мисалы үчүн азыр не деген бош жерлер жатат. Миграцияда жүргөн балдарыбыз бар. Жакшы иштей ала турган балдар, мындай күчкө толуп турган балдар ушул жака ал күчүн бул жака берип коюшат да. Болбосо бул жерде деле иштесе болот да. Ошол комментарийге жаза кетиңиздерчи, урматтуу көрүүчү. Биздин мамлекет ягодный страна деп туруп дүйнө жүзүгө тааный алабызбы? Мүмкүнчүлүк барбы ошондой? Же андай болбой турган болсо кандай себептер бар? Же болгонго кандай себептер бар деп жазып кетсеңиздер. Мисалы үчүн биз билебиз го, ар бир мамлекет өзү менен бир элестетебиз да. Япония десе техника менен, немистер десе машиналар менен, Швейцария десе саат менен, Кытай десе өндүрүш менен, Африка мамлекети десе банан менен, мисалы үчүн да эми. Бразилия десе футбол, жана кофеси менен. Кыскасы ошондой бир Кыргызстан десе бир дүйнө жүзүндө ягода деп туруп ошондой нерсеге потенциалыбыз барбы деген комментарийлерге ой пикирлериңерди жазып көргүлө. Биз ошол боюнча да бир чыгарылыш жасайбыз. Адистер менен, дыйкандар менен чогулуп подкаст кылабызбы? Ушундай бир талкуу кылып көрөлү деп атабыз да. Силердин комментарийлериңерди ошол жерден талкуулайбыз. Мейли, урматтуу көрүүчү, кыскасы ушундай болду. Мына азыр менде мына жерде көчөттөр турат. Сөз көп болуп атат. Азыр 8 март бүгүнкү күнүбүз. Марттын башы 2026 жыл. Көчөттөр мынакей баткак болсо да казып мындай видеого тартып коелу дедик. Кудай буйрса бир жумадан кийин жер тобошуп калса, региондорго жөнөтүп баштайбыз. Ушинтип казылып, ушундай көчөттөр алып кете берсеңиздер болот. Көчөттүн сапаты жакшы, анан AgriLife көчөт сатып калыптасыңар, көчөт сатып атасыңар деген комментарийлер, ой пикирлер болсо, AgriLife KG бүт баарын реклама кылат. Көчөт, тем более бул көчөттөрдү биз өзүбүз тааныйбыз, өзүбүз билебиз, өзүбүз жеп көргөнбүз, 4 жылдан бери изилдеп көргөнбүз, ошондуктан коркпой элебиз да. AgriLife KG айыл чарбага тиешелүү нерсенин баарын реклама кылабыз биз. Көчөттөрдү дагы, тракторлорду дагы, сельхозтехника, мотоблок, кыскасы айыл чарбага кандай тиешеси бар болсо, ошонун баарын тартып реклама кылабыз. Ошондуктан, урматтуу көрүүчү, өнүгөлү, өсөлү, Кыргызстаныбыз айыл чарба жагы аябай жогорку деңгээлде болсун. Англияларда, чет мамлекеттерде алардын айыл чарбасын өнүктүрбөй, өзүбүздүн айыл чарбабызды, дыйканчылыгыбызды өнүктүрсөк болот. Бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүктөр күндөн пайда болуп атат. Чыгышты узун кыла бербейин, урматтуу көрүүчү. Көчөттөр керек болсо кайрыла бериңиздер. Көчөттүн баасы 70 сомдон. Көп алгандарга сүйлөшүү жолдору бар. Дайыма связьдабыз, урматтуу көрүүчү. Телефондорду калтырып коем. Байланышка чыга бериңиздер. Эмки чыгыштардан көрүшкөнгө чейин.